Таңкы эфир. Таңкы эфиримде YouTube каналыма жазылып көрсөңүздөр болот. YouTube каналында болом. Урматтуу достор, айтып коюңуздар, звук барбы, угулуп атабы? Мына бир киши кирди. Эквадор Дронов. Салам алейкум, Эквадор Дронов. Саламатсыздарбы, достор? Ошо бөлүшүп коюңуздар. Эфир менен Жазира. Саламатсыңбы? Кандайсың, Жазира? Жакшыбы? Бул эфир менен, таңкы эфир менен бөлүшүп коюңуздар. Орустарда таңкы эфирдин бүгүнкү темасы итоги недели. Өтүп кеткен жумасы. Анан ушу жумада кандай жакшылыктарды күтөлү деген сөз. Буюрса жакшылыктардын баары болот го деген ойдобуз. Кыргызстаныбызда стабилдүүлүк, эгеминдүүлүк жакшы болобу деген ойдобуз. Акыйкаттык Кыргызстаныбызда болобу деген сөз. Ошон үчүн достор, саламатсыздарбы? Урмат, привет, братишка, кандайсың? Бөлүшүп коюңуздар. Эртең мененки эфир менен. Эртең мененки эфирде эмнеге чыгам, анткени фейк троллдор болбойт. Азыраак болот да, уктап аткандар түнү менен иштешет да байкуштар. Дагы бөлүшүп коюңуздар, урматтуу достор, дагы бөлүшүп коюңуздар. Арманчик, привет, как дела? Бөлүшүп коюңуздар. Дагы бөлүшүп коюңуздар. Борбаш Сагынбек, ассаламу алейкум, Сагынбек. Бөлүшүп коюңуздар эфир менен. Бакыт, ассаламу алейкум. Асель, кандайсың? Жакшысыңбы? Бөлүшүп коюңуздар. Таңкы эфир менен. Таңкы эфир өтүп кеткен жуманын жыйынтыгы десе болот. Ошону менен баштасак эфирди болот. Дагы бөлүшүп коюңуздар. Азыр эфирде болгон 27 киши болуп турабыз. Дагы бөлүшүп коюңуздар. Көбүрөөк болсун аудитория. Ошо сүйлөй турган сөздөр бар. Айта турган ойлор бар. Урматтуу достор, мен YouTube каналыма кирип катталып койсоңуздар болот. Бүт менин таңкы эфирлерим баары тең эртең мененки таңкы эфирлер же бүт менин выступленияларым менин YouTube каналымда. Ошол YouTube каналыма кирип, ошолордун баардыгын дагы бир сырадан шашпай көрсөңүздөр болот. Салам алейкумдар, кандайсыңар? Фейктер, троллдор, салам алейкумдар, кандайсыңар? Силерди блоктоп атып да тажап бүттүм, уже 400дөн ашык блоктодум. Дагы эле блоктой берем. Силердей фейк троллдорго. Силерде момундай бир эме кылаган колуңардан келбейт, силер боктогондон башка билбейсиңер. Силердин эң эле акылдуу сөзүңөр бул гөт деген сөз да, болду. Башка сөз жок. Гөт деп эле турасыңар, башка жок. Эми дагы бир эшектерге айтып коеюн, ошо фейк троллдорго анан тети бир доконцачник бар. Баягы мен этимле эметип атат. Айтып коеюн, мен сарт калмак уруусунанмын. Мен калмак улутунан эмесмин, мен сарт калмак уруусунан. Кыргыздын бир чоң уруусу бар, сарт калмак уруусу, ошол уруусунан болом. Мен кыргызмын. Керек болсо, силердей доконцачник, тупой да чумо доконцачниктерден көрү, мен намного патриоттук сезим күчтүүрөөк силердине караганда. Санжар, салам алейкум иним, кандайсың, жакшысыңбы? Жакшысыңбы иним? Эми эртең мененки эфирди баштайлы. Саламатсызбы достор, саламатсыздарбы? Жакшы турасыздарбы? Кудайым буйрса, иншалла ушул жуманы Кудай деп туралы, балкимдир бул жумада жакшы бир иштер болуп кетет го деген ойдобуз. Эми Кыргызстанда ушу акыйкаттык орнойбу деген бар бир чоң надежда бар, үмүт бар. Ошондо азыр балкимдер Садыр Нуркожоевич өзү алып, ошону көзөмөлдөсө, балкимдир бул туура эмес камалып кеткендердин баардыгы чыгат го деген ойдомун. Анан кийин Кудайым буйрса, ошону Садыр Нуркожоевго жетет го деген эле оюндагыдай ошол таңкы эфирди айтып койсок
айтып коеюн деп туруп атайын ошо таңкы эфир жүргүзүп атам. Эми өткөн жумада өтө көп жакшы эмес иштер болду. Мындайча айтканда ыплас иштер болду. Бизде деген төргөө амалдары абдан эле начар өтөт экен. Биз все-таки ойлогом мындай жакшы бир ойлорум бар болчу. Все-таки Садыр Нуркожоевич келер менен эле мындай акыйкаттык орнолоо деген. Бирок тилекке каршы акыйкаттык такыр орнободу. Ошон үчүн мына аркы өтүп кеткен жумада мына мен барып турдум, реалдуу түрдө айтса болот. Бул акыйкаттык эмес. Бул деген мындайча айтканда кугунтук эле болгону, мындайча айтканда түзмө-түз көрүнүү. Бул кугунтуктай эле болду. Бир кезде ошол эле Эрлан Бекчөрөев абдан жакшы айтып кетти. Бир кезде ошол эле жерде жакшы ошол жерде акыйкаттыкты издеп Замир Курамаевич, мен бывший коллегаларым Шарабидин байке баарыбыз ошол жерде чуркап, ошол жерде карап турдук эле, акыйкаттык орносун деп ошол жакта кыйкырып стөлдү каккылап олтурдук элек. Тилекке каршы ошол маалда акыйкаттык орногон жок. Бирок убактысы келгенде мына 20-жылы Садыр Нуркожоевич өзү келди бийликке. Эми ошол Садыр Нуркожоевич бийликке келгенде абдан мындай ишенимдүү айтты баарыбызга тең. Соттордун съездинде Садыр Нуркожоевич абдан жакшы сөздөрдү айтты. Силер баш ийбек эле прокуратура органдарына болобу, ГКМБнын органдарына болобу, мага келгиле деп туруп соттор айтты. Мага түзмө-түз айткыла. Мындай акыйкаттык эмес нерселер болуп атат. Бизди колубузду, бутубузду бурап туруп, ошону жасап атат деп туруп айткыла деди. Анан ошондо абдан чоң ишеним пайда болгон. Андан кийин адвокаттардын съездинде мен биринчи орунда олтургам. Садыр Нуркожоевич келип туруп биздин адвокаттардын жумушун өтө чоң баа берип, ушу адвокаттарга ишеним көргөзүп туруп абдан жакшы айткан. Эми ошолордун баардыгы бүгүнкү күнү орундалган, не получилось да, мындайча айтканда. Болбой атат. Мындайча айтканда Садыр Нуркожоевичтин сөзү жөн эле мындай сөздөй эле болуп калды да. Мындай желдин абасында болуп калды. Мен ойлойм бул деген мындайча айтканда жанында жүргөн жан жөкөрлөр бөлөкчөсүнөн айтат, тигинisi мунусунан айтат. Ошондуктан ушундай балелер болду. Мына 20 кишини мен эми кээ бирлерин көбүн айта албайм. Кээ бирлердин арасында, ошол камалгандардын арасында открытый призыв бар. Мен как юрист катары айтайын, анда открытый призывтер бар. Бирок 22-синен ошо балкимдир 2-онуку бар болгондур. Калгандардыкы жок. Бирок алар деле өзүнүн оюн айтып атты. Бирок кичине аягында аша чаап кетти. А так могул 20 киши. Тем более мына Атайдыкы, Эрландыкы. Эрлан бул свободный журналист Бекчөрөев. Бул любой жерге барып маалымат алганды, ошол жактан маалымат издегенди барат. Атай Бейшенбек бул деген эч кандай бир эмеге барган эмес. Комитетине катышкан эмес. Эме тияк биягына катышкан эмес. Анан ошону ушул иштин жагдайлары менен алып туруп камап атат. Бул өтө туура эмес, ыплас иш десе болот. Эми кимди Асия эжени, Гүлнара Журабаеваны айтып коеюн деген эле бир ойда. Эми Гүлнара эже менен Асия эже мындай элди көтөрүп, тим эле артынан элдер чуркап барып, элдер тим эле эме кылгандай, бул карган эки аялга эмне мындай өчмөлдүк болду билбейм. Алардын артынан деле жүгүрө турган деле киши жок болмок. Аларды анан тем более тиги өзүңөр көрдүңөр, мен өзүм Facebook баракчамда көрсөтүп койбодум мындай сүрөттү көргөзбөдүм. Ошол сүрөттө
мындай пуленепробиваемый зал заседанияларда могу стеклянный пуленепробиваемый эмелер турат, клеткалар, ошонун ичине дагы солдаттарды киргизип коюп карап атат. Бул эми такыр эле чересчур эле болгон саботаж. Мен оюмча азыр мындай айтканда көбүнө саботаж кылып атышат да, өңгөчөсү президентке, тияк саботаж кылгандар толтура. А саботаж кылгандар бул камакта олтургандар эмес. Саботаж кылгандар мен эмес. Саботаж кылган Атай эмес, Эрлан эмес. Саботаж кылган жанында олтурган туура эмес багытка түшүрүп аткан адамдар даны ошолор саботаж кылып атат. Камчы Кыдыршаевичке деле ошондой саботаж кылып атат. Кимге деле саботаж кылып атат. Садыр Нуркожоевичке деле ошондой эмелерди кылып атат да. Ошон үчүн булар бул биздин ишибиз эмес. Президент деле жинде эмес го, көрүп атса керек. Если көрүп ошолордун баарын көрүп, ошолордун баарын мейлдеп ошолорго эметип атса, то бул президенттин өзүнүн баш оорусу. Анын өзүнүн баш оорусу. Биз айткан айтты. Мына мен азыр ушуну акыркы жолу айтам. Садыр Нуркожоевич жаныңызда жүргөн тереңизди мындай курчап алган саботажниктерден кутулмайын. Сиз ушундай эмеде талантыда кала бересиз. Кемпирабад боюнча мына кече дагы мындай улак тартышты көрдүм соц тармактарда. Тиякта мындай айтканда бир жигит абдан сонун айтты да, улак дегенде чогулат экенбиз. Эмеде болсо мындай митинг эмес, эмне дейт эле, ошол жерде бир Кемпирабад сактап калалы деген нерсени өткөзөлүп десек, аяктан келбейт экенбиз деп туруп, аялдарыбыздын жанына жатып алып айтат экенбиз деп туруп ошентип жакшы сөздөрдү айтты. Эми биз кыргыз негизи өзүбүз ушундайбыз да, шан шөкөттү жакшы көрөбүз, оюн күлкүнү жакшы көрөбүз. Эми ошол жакта улак өтүптүр. Эми улак өтсүн, ушундай оюндар менен, ушундай шан шөкөттөр менен эле Кыргызстаныбыз жашап, ушундай эле жашоодо эле болсок, баарыбыз телегибиз тегиз болсо, анда мейлдейт элек. Бирок бүгүнкү күнү байкап атабыз, телегибиз тегиз эмес. Шан шөкөттө мындай айтканда өтө эле күндөн күнгө ситуация, Кыргызстандын ситуациясы күндөн күнгө оор болуп баратат. Ошон үчүн ал жагындагы ушу бийлик тарап токтоп, мындай карап, анан кийин тияк биягын көрүп, эсептеп чыгып, туура эмес адамдарды алып салып, туура эмес кадамдарды кайра тууралап өзүнүн ордуна келтирсе, абдан эле жакшы болот. Астыда кыш. Ошо кыштын астында эмитен эле свет өчүп калгандар бул да туура эмес. Жалгыз эле ушу эмеден өтүп келсек, бир жөн эле агрегат киргизип атат, тинтип атат, мынтип атат, жасап атат деп туруп ушуну баарын айтты. Бирок муну да карап көрсөң, эми 9 ай эмне эшек такалап жүрүштүбү? Именно монда кыш башталардын астында агрегаттарды киргизип калыптыр. Бул деле калп. Баяны мен атайын Facebook баракчама жаздым, балкимдер бул Ширшовдун схемалары болуш керек деп эметип атам да. Анткени даже мейли кандай болбосун, мен, например, президенттердин арасынан бул президент кыйын деп мен айта албайм, бирок мындай ишмердүүлүк жагынан айтып эле коеюн. Сооронбай Шарипович эң эле мындай слабый президент болду да. Ошол слабый президент, даже ошол слабый президенттин кезинде свет өчкөн эмес. Даже ошо слабый президент болуп турган кезиндеги Сооронбай Шариповичтин кезинде свет өчкөн эмес. А биякта болсо баштала электе эле свет өчтү. Мына мен ойлогом, балким действительно саботаж болуп калабы, же кандай болуп калабы деп.
кандай болуп калабы деп балким свет өчкөндөр токтойт го десем, свет өчкөн токтогон жок. Азыр айылдан мына мен өзүм айылыман көлдөн чалып атышат, күнүгө 1-2 саат свет менен олтурабы, свет жок олтурабыз дейт. Ошондуктан мындай нерселер да болуп атат. Мына ушул өткөн жума бул деген ушу мыйзамдуу эмес камоолоолор болду. Бул дагы биздин президентибизге плюс алып келбейт. Бул камоолоолор наоборот минус алып келип атат. Свет өчкөндүгү, кыш баштала электе свет өчкөндүгү бул да туура эмес. Бул дагы өтө мындай туура эмес нерсе болуп атат. Анткени эл даже айтып атпайм, Сооронбай Шарипович да мындай катуу деле иштеген жок, бирок ошонун негизинде кезинде деле свет өчкөн эмес. Ошондо сурайт элем, Министерство энергетики эмне кылып жүрдү? Эшек такалап жүрдүбү? Эшек такалап жүрдү. Ошону да ойлонуш керек да. Ошон үчүн ошондой көп нерселер туура эмес нерселер болду. Эми азыр Кемпир-Абад боюнча абдан сөздөр болуп атат. Бирөөлөр жазып атат, сен аякка барбаган. Мен аякка барып келгем, өзүм 900 горизонталды көрүп келгем. Бул туура эмес деп дагы бир жолу кайталап коем. Бирок муну деген мындай орустар айтканда протаскивать этип атышабы? Эми протаскивать этсин, эмне кыл дейсиң? Биздин колубузда бийлик жок, биздин колубузда күч жок. Биз деген ушинтип эле сүйлөгөн сөзүбүз менен эле калып калат экенбиз. Бирок мына азыр кол коюлуп Кемпир-Абад кетип калса, бул деле мындайча айтканда бийликтин жүзүн жаппайт. Бул деле өтө эле туура эмес жолго түшүп калат го деген бир нерселер болот да. Балкимдир биз туура, балкимдир алар туура кылып аткан. Балкимдир. Биз билбейбиз да кандай эмнелер. Кандай эмелердин нерселер болуп атканын биз билбейбиз. Балкимдир туура болуп аткан. Балким берилип аткандары туура болот. Бирок ошону элди бүдөмөк кылбай, ошон үчүн бүт баарын ачык эле ачыкташ керек болчу. Ошол ачыктабаган үчүн мына бүгүнкү күнү ушундай чоң бир эмеге түшүп атабыз. Эми аны өзүңөр билесиңер. Бийлик ал жагына биз силерге айта албайбыз. Биз деген момундай эле сүйлөгөнүбүз менен эле башка иштеп кыла албайбыз. Монтур эле силерге ойлонсоңорчу деп туруп эле мындай акыл насаат айткан аракетин эле кылабыз, бирок аны дагы укпайсыңар. Эми эмне кыла алабыз? Сагынбек, сен абдан туура эмес айтып атасың, сен күйбөйсүңөр деп туруп, сен мен үчүн жооп бербей эле кой. Мен еще как күйүп атам, мен ошол жака барып келип, ошол эменин баарын көрүп келдим. Реалдуу турдө көрүп келдим. Ошо 900-чү эмеге келсе, суу келсе, ошол жерде айылдар уже момундай чектелип калат экен. Ошол жерде жаткан жерлер суу менен басылып калат экен. Аякта өзгөн эли абдан эле мындайча айтканда көп күрүч-пүрүчтөрүн өстүрөт экен да. Ошолор туура эмес болуп калат. Ошон үчүн мындай сүйлөрдүн астында да туура сүйлөгөн кыл, Сагынбек. Көздүн отношениябыз мындай постоянно көрүшүп эле эметип турабыз. Бирок мен кудаларым, бир тууган родной кудаларым ошо өзгөндүктөр. Мен алардын үйүнө да барып келип атам, көрүп атам, досторум өзгөндүктөр. Мына элдин көзүнө көп эле айтып атат. Бул туура эмес кадам болуп атат деп. Эми бул тиги соглашение менен карап көрсөк, соглашениедагылар баары туура деп атат. Ошону ачыктап салса, туура болмок. Биз болсо наоборот ошону ачыктабай туруп эле могу жабынып алып, бекинип алып туруп, ошону баарын өткөзүп атсак, ошон үчүн эл бүдөмүк болуп туура эмес акыбалга түшүп атат. Ошондо Жээнбай кандайсың, жакшыбы? Ошон үчүн момундай көп нерселер туура эмес жагдайлар болуп кетип атат. Эми буюрса деп туралы, балкимдир туурадыр. Бирок чото ошо туурасына көзүм жетпей атат да. Балким мен адашып аткандармын. Билбей туруп. Мен деле билбейм да. Ошон үчүн ошол
протоколдор ачыкталса, элдин талкуусуна коюлса, ошол жер туура болсо ошондо эл деле туура көрөт. Бирок момундай күч менен, ушундай эме менен, камоолор менен бул жакшылыкка алып келе турган нерсе эмес. Күндөн күнгө канча көбүрөөк элди камасаңар, ошончо көбүрөөк элдин кыжырына тийип аткансың. Мен баягы эле айткам, биз кыргыз эл абдан эле алтындай элбиз да. Кыргыз эл биз алтындай элбиз. Айкөлдүгүздү карагалачы, кандай айкөл элбиз. Мындай кечиримдүүлүгүбүздү карагалачы, кандай кечиримдүүбүз. Бирок биздин кыргыз эл могу пружиналар болот го, пружина. Ошону эле мынтип эметсе, акырын элди мынча жакшы болот эле да, мынтип кармаса. Пружинаны канча көбүрөөк эметсе, пружина басылып калбайт, пружина атып чыгат. Ошон үчүн ошондойдун кереги жок эле да Кыргызстаныбызда. Азыр момундай күчтүү абдан жаман нерселер болуп атканда, дүйнө жүзүндө, ушу бизге деле Кыргызстанга момундай ызы чуу бемелер керек жок эле да. Анан бирок ошонго деген кээ бирлер атайлап ошону менен пайдаланып чыкырыктарды таштап тигинтикле мынтикле деп атат. Ал чыкырыктар негизи туура эмес. Мындайча айтканда өтө эле туура эмес нерсе болуп калат бул. Мындай эмелер, момундай өтө оор нерсе, оор акыбалда, оор маалда ызы чууну салсак бул туура эмес. Бирок мына ар бирөөбүз соц тармактарга айтып атабыз, айтып атканда камап атат. Бул элди наоборот еще больше кыжырын кайнатат. Бул туура эмес. Эми могу жерде Жанарбек Омаракунов жазып атат. Ассаламу алейкум. Борбаш Сагынбек, Канат байке, гейлердин камалышына туура, ал эми арасында жакшы адамдар да калады байке. Сен ошолерден мындай да, Сагынбек, мен бир эле сага суроо берет элем да. Ошолордун арасында гей ким экен сен билесиңби? Сен ошолордун менен сен гейсиң деп кармап коердуң белең? Же ошол жерден ачыктап көрдүң белең? Же өзүң барып көрдүң белең? Что алар гей деп айткангачы? Мен ошонго түшүнбөйм да. Гей деп эле айтасыңар ошол жерде. Например, аяктан мен силер айтканда мен ким гей эмес экен билбейм. Мен анткени алар менен мындай гейлешип көргөн эмесмин да. Ким моуларды айтып атат, гейсиң деп аткан, эмне гейлешип көрдүңөр беле? Ошону смело айтып атасыңар да, гейлештин. Мен, например, бияктан гейлер экенин көрө элекмин да. Кимиси гей экен, кимиси гей эмес экен. Мен биякта эркек, аял, киши деп айтып атам. Анан ошону эле жөн эле айта берген не кажети бар да? Гейлешип көрсөң мейли, анча айт, Канат байке, мен гейлешип көргөм алар менен, мен ошон үчүн билем булар гей экен деп айтсаң, тогда анча молодец экен дейт элем да. Эми жөн эле тет жерден эле бирөө гей деп койсо эле ошону гейлер деп коесуң. Анысы просто сен билет экенсиң, анысы гейлешкендер сен билет экенсиң, анысы. Сен билсең, анысы молодец, эмне кыл дейсиң? Башка эчтеке сөз айта албайм сага. Мына вот Жанарбек Омаракунов абдан жакшы суроо берип атат. Могу жерде ассаламу алейкум, дефицит 35 миллиард деп жатат. Мына мен деле ошол соц тармактарда окуп көрдүм, абдан өзүм дагы мындай жаман сезип калдым. 35 миллиард деп жазган жок Минфин берип атат 39 миллиард дефицит бюджети болду атат. Ошондо мен кайра эле ошол сөздөргө кайра кайрылгым келет эле. Мына Камчек Кыдыршаевич айтып аткан, биз профицит менен жашап атабыз. Биз где-то 200 миллиард уже профицит кылдык деп айтты. Бул бир. Садыр Нуркожоевич Ошко барып туруп дагы бир встречадан алда айткан, биз азыр бүгүнкү күнү биздин бюджетибиз профицитке чыкты деди. Профицит деген эмне? Бул деген бюджеттен көбүрөөк төлөм табылды, бюджетке көбүрөөк акча түштү деген сөз да, профицит деген. А дефицит деген бул наоборот кемип калды деген сөз да. Эми мындайча айтканда
Акылбек Үсенбекович деген бир биздин мини героюбуз бар. Мындай бөлөк галактикада жашайт окшойт ошол киши. Мини героюбуз бар да, мини герой да. Ошол мини героюбуз айтты эле, мен 400 миллиардка чейин көтөрөм бюджетти деп, монтип тим эле кол менен эметип көкүрөгүн мынтип эметип туруп айтты эле. Минфин ушу кимге баш ийет? Акылбек Үсенбековичке баш ийет да Минфин. Минфин жазып атат. 39 миллиард быйыл дефицит болдук дейт. 39 миллиард сом дефицит болду. Эми кимисине ишенели? Буну дагы абдан туура мындай түшүнбөйсүң да. Ошондуктан, урматтуу достор, Сагынбек, Садыр иштеп атат. Реалдуу эле түрдө иштеп атат. Мен деле айтып атам. Мен деле айтып аткан жок. Иштеп атат. Вот реально иштеп атат. Действительно көрүп атам иштеп атат. Мен деле көрүп атам иштеп атат. Действительно иштеп атат. Бирок мен оюмча бере албай калды да. Бере албай калды. Күчү жетпей калды, алы жетпей калды. Бир кезде Майрам Аскаракаевич жакшы эле мындай президент болуп жакшы эмелер деметип атканда бере албай калган. Үй бүлөсүнө, балдарына, инилерине, балдарына бере албай калган да. Менде ошондой сезим пайда болуп атат да. Бул азыр бере албай калды окшойт. Бере албай калды окшойт. Биякта камчы братым өзүнчө фигура, күчтүү фигура. Биякта ушундай эмелер, саботажниктер олтуруп. Бак, жалко да, с одной стороны, жалко эле болот бир четичи, мындай өтө эле жалко да. Чын-чынын айтып берсе. Бирок ал өзүнүн проблемасы да. Ал аны жалко, иштегенин көрсөтө албай атканы, муну деген бул анын проблемасы. Бул кыргыз элдин проблемасы эмес. Кыргыз элдин астында эки дос айткан, биз Кыргызстанды гүлдөтөбүз деп. Мындайча айтканда, бирөөлөр жазыптыр, алтын унитазга чейин, алтын эмеге чейин эметебиз. Биз аны көрмөк тургай, күндөн күнгө мындай түшүнүксүз абалда болуп келатабыз да. Туура Сагынбек, мына чөйрөсү жакшы болбой жатат. Ошо чөйрөсүн болбой жатат. Чөйрөсү не то что болбой жатат, чөйрөсү муздап атат да. Чөйрөсү өтө эле муздап атат. Өзү да мындай политический шагга бара албай атат. Политический шагга барган эле бул атайларды каматкан эле болуп калды да. Ошол эле политический шаг болуп калды. Аны атайларды каматкан, мунун конкуренти бар, ошол эле каматтырды да муну. Ну, мунга деген да келебиз. Ал мага да изденип жүрүптүр, бирок ал изденип жүргөн жигитке айтып коет элем. Сен изденбей эле кой, укам. Экөөбүз мамилебиз абдан жакшы эле, бирок сен да изденип калыптырсың, укам. Угуп аткандырсың. Бирок укам сага айтып коеюн, мен көп нерсени азыр байкаштырып атам. Бир убакыты келгенде өтө эле катуу таарынып каласың мага, укам. Азыр сен эми мындай учуп калыптырсың. Кудайыңды карабай. Мындай кичине жерге түшсөңчү, укам. Мага да иштенип калыптырсың, укам. Абайласаңчы. Мен мындай сен менен ака-ука болуп, мындай жакшы чай ичип жүрдүм элем. Анан кийин чото туура эмес, мен жөнүндө туура эмес маалыматтарды таратып атасың, и фейк троллдоруңа жаман туура эмес командаларды берип атасың, укам. Анын, укам, ар бир нерсенин сөздүн спросу болот да, убактысы келгенде. Кечирип кой, бирок мен эми кечеки бала эмесмин. Мен спрос кылганы кыла алам да, ишенип. Мен спрос кылганга кыла алам. Ишенип кылганга, укам.
Эми туура айтып атасыз, Нургүл эже, саламатсызбы? Туура эле айтып атасыз. Эми чөйрөсү бузуп атат, а чөйрөсүн өзүлөр көрбөй атканын, бузуп атканын көрбөй атканын бул өзүнүн шору деп атпайбы. Биз ошону айтып атабыз. Мына мен, например, мен билем да. Садыр Нуркожоевичти, Камчы Кыдыршевичти мен жакшы тааныйм. Өтө эле жакшы тааныйм да. Например, өзүлөрүнө как мындай личностьтер катары мен уважением бар. Анткени бир кезде мен Садыр Нуркожоевич менен да мындай жакшылыгын көргөм, Камчы Кыдыршевичтин жакшылыгын көргөм. Бирок бүгүнкү күнү мен өзүм түшүнбөй атам да. Булар мындай кыйын личностьтер болчу, азыр эмнеге ушундай болуп калганын мен өзүм түшүнбөй атам да. Неге ушундай акыбалга жетип калышкан? А так мындай кыйын курс жигиттер болчу, азыр эмне болуп калганын өзүм да түшүнбөй атам. Мен деле ошону айтып атам. Ушуну менен эфирди токтотолу. Акылбек Жапаров эле бүт бийликтүүнө жеткирет вопрос времени. Это всегда было, всегда есть. Ал ошондой. Канат мырза, 01 кукла в руках Баксиков и Ташиков. Ошон үчүн ээ боло албай калды. Кандай дейсиңер? Ну, кукла он или не кукла, я эту оценку дать не могу и не давать не буду. Вот, не буду. Вот. Но то, что политика бакийских времен, именно в части политических гонений, она схожа очень. Но я вам еще, пускай как бы то ни было, давайте я тоже еще одну вещь скажу. Айтып коеюн. Бүт президенттерден, мына мен абдан профициттерди жашарым, бүт канча президент болду, действительно Бакиевдин маалында профицит бюджета болгон. Анан Атамбаевдин маалында 13-14 профицит бюджета болгон. Реалдуу түрдө. Андан кийин кайра нөлгө түшкөн да. Азыр болсо биз азыр профицит эмели дефицитте жашап калдык. Ошон үчүн бул Бакиевдин колунда кукла эмес, мен аны айта албайм. Мен аякка барган эмесмин, көргөн эмесмин. Алардын мындай эмесине качкан эмесмин. Ошон үчүн мен айта албайм аны. Ошон үчүн мындай туура багытка чөлө. Кудайым буйрса Кыргызстаныбыз Кудайым буйрса, иншалла бул кыйын мамлекет, кыргыз элибиз кыйын элибиз. Иншалла Кудайым буйрса жакшы багытка түшүп Кыргызстан келечеги чоң Кыргызстан. Ошо Кудайым буйрса Кыргызстан өнүккөн мамлекеттердин биринчи катарына туруп калат деген ойдомун буйрса. Эми болсо тиги азыркы мына эмчүн мен таңкы эфирди жуманын өтүп кеткени менен мен ойлойм, все-таки бул сапар Камчы Кыдыршевич дагы, Садыр Нуркожоевич дагы балкимдир аларга жеткизбей эле камашкандыр 22 кишини. Ошол кишилердин өзүнүн мындай карап көрсө, мен чакырып көрсө, мен деле көрсөтөт элем, могу жерде мындай состав преступления жок. Бир кезде ушундай акыйкат жоктук менен өзүңөр камалдыңар эле деп туруп ошону айтат элем. Курманкул Токторалиевичке досума дагы андай да мен да ушундай нерсени айтат элем. Курманкул Токторалиевич, бир кезде сиз акыйкат чечим чыгарганыңызда Бишкек шаардык сотто сиз судья болуп турганда, Курманкул Токторалиевич, сиз судья болуп турганда Бишкек шаардык сотто кимөкүңөр акыйкаттуу чечим чыгарсаңар, силерди ошондо жумуштан айдай экен. Бүгүн болсо сиз деген надзорный органдын, мыйзамдуу коргоо органдын башында туруп, ушул иштин жагдайларын жакшы карап көрсөңүз, сиз деген криминалистсиз. Сиз деген именно криминалистсиз. Сиз деген ошону абдан мындай илдеттик менен карап көрсөңүз, мени чакырсаңыз, мен деле көрсөтүп берем. Бирок сиз кыйын криминалистсиз. Сиз ошону жакшы карап көрсөңүз, сиз ошол жерде кылмыштын жагдайлары жоктугун өзүңүз көрөсүз да. Ошондуктан мен үмүт үзбөйүн. Бул жумада мен ойлойм, Садыр Нуркожоевич, Камчы Кыдыршевич, Токторалиевич, силер барыңар
чогулуп мындай доктор Ильичтин докладын, начальник следствиянын докладын КСУнун ошолордун докладдарын алып карап көрсөңүздөр, ошондо силер көрөсүңөр. Аякта состав преступления жок. Анан кийин ошону жөн калтырбастан элдин астына жүзүңөр жарык болуп чыгыш үчүн, элдин арасына айтыш үчүн момундай камоолор токтотуш керек, момундай төргөчүлөр камалыш керек, момундай соттор камалыш керек деп туруп, наче чыгып туруп, бир-эки төргөчүнү, бир-эки сотту ушундай камап чыштасаңар, ошондо браво дейбиз баарыбыз. Ошондо деген көбүз кол чабабыз. Эмне себептен дегенде, СИЗОнун 100%, СИЗОдо 100% олтургандардан 50%, мен железно айтып атам, 50% күнөөсүздөр олтурат да. Жөн эле мына күнөөсү жоктор олтурат. Анткени ошол жерде мына Октябрьский роуду боюнча чоң ызычуу болду элек. Аякта коллекторский фирма болуп калган. Карыздар деле, вымогатель карыздар. Иш козгоо эле жаап атат. Мына ошолор менен кырылышып атам, ошолор менен сүйлөшүп атам, бөлөк роудуларга барып атам. Бөлөк роудуларды дагы айтып атам, силер деген мындай коллекторский бюро болуп калдыңар, силерден карыз вымогатель, гражданский судопроизводство. Ошолордун баарын карабай калдыңар. Ошонун надзорный орган силер абдан катуу карашыңар керек болчу, ошону көзөмөлдөшүңөр керек болчу. Ошол абдан жакшы нерсе болмок. А эми сизге Замир Базарбеков, Замир байке, мен сиздин жардамыңыз мага бир кезде абдан чоң тийген. Ошондуктан мен сизди жаман деп айта албаймын. Бирок сиздин келгенден бери видео кинолордон башка эчтеке көргөн жерибиз жок. Ар бир сотторду ротация кылдыңар. Ротациядан натыйжа чыкпайт. Орустарда жакшы макал бар. От перестановки сумм слагаемых сумма не меняется дейт да. Силер азыр ротация кылдыңар, андан топ жок. Ал реформа болгон жок. Бул реформа боло турган нерсе эмес. Бул реформа эмес. Силер жөн эле бирин шапке мындай эле, мынтип эле ойноп койдуңар да, болду. Реформа кылыш үчүн мына Замир Курамаевич, силерде институт следственного судьи иштебейт, абсолютно иштебейт. Вообще иштебейт. Институт следственного судьи бул деген просто бийликтин нотариусу болуп калган. Жөн эле нотариус да. Камайбыз деп келсе эле, ошону эле нотариально камап берип атасыңар. Институт следственного судьини адына чыгарып туруп, нотариат власти деп эле койсоңор, туура болмок да. Нотариат власти деп койсоңор, туура болмок. Бүгүнкү күнү реформа кылам десеңер, состязательность деген бар. Бизде судопроизводство состязательность сторон деген бар. Ошону кылыш үчүн силер в первую очередь, Нурманкул Токторалиевич, в первую очередь институт следственного судьини иштетиш үчүн государственное обвиненияны прокуратуранын көзөмөлүнөн полностью чыгарып туруп, отдельный институт кылтырып президентке башкартып койгула. Ошондо институт следственного судьи иштейт. Ошондо деген ошол гособвинитель представление жазса, ар бир төргөчүгө, незаконно камалды төргөчүгө жазса, тигинге жазса, мунга жазса, ошондо төргөчүлөр да иштеп баштайт. Туура мыйзамдуу иштеп баштайт. Институт следственный судьи иштеп баштайт. Ошондо прокурор да иштеп баштайт. Ошондой нерселерди карасаңар, абдан силерге туура багытта силер реформаны кылгандай кыла алат элеңер. Азыр болсо силер мындай ойноп эле эч бир натыйжа чыгарган жериңер жок. Эч бир натыйжа чыгарган жериңер. Силер просто мындай эле демени 1+1 бул бирди бияп коюп туруп, бул бирди бияп коюп туруп, аягында 2 болуп аткан ошондой эле болуп калды. Ошон үчүн урматтуу достор, урматтуу агайын туугандар, жума бул өтүп кеткен жума абдан туура эмес болуп жаман өттү. Эми буюрса бул жумада жакшы ойлор менен, жакшы жагдайлар менен, жакшы кабарлар менен Кудайдан тиленип туралы. Барыңыздарга чоң рахмат. Эфирибизде мен YouTube каналыма кирсеңер, бүт YouTube каналымда бар. Кириңиздер. Троллдор, салам алейкум. Силерге иммунитет жаза бердиле.